Демек ишенч биринчи орунда экен. Эгер бир нерсеге ишенсеңиз, мисалы үчүн мен строго кылам десеңиз, үйдө кандай материалдар кетет, канча акча кетет, эмне кылат, эмне кантип алышыбыз керек деген нерселерди ойлонуш баштайсыз. Ошол процессте мээ ойлонот да. Эгер сиз жок өзүңүзгө ишенбесеңиз, бул мен үчүн эмес, менин колумдан келбейт десеңиз, анда сиз дене дагы, мээ дагы, жүрөк дагы сизге тескери иштешти баштайт. Ошондуктан биринчи кезекте ишенч, биринчи кезекте өзүңүзгө өзүңүз ишенч. Бирөө бешетте кетип аткан болсо, жакшы үйдө жашап аткан болсо, ага көрө албастык кылып, аны бул арымдан байыган, бул туура эмес жолдон байыган дештен мурда ойлонушубуз керек. Жөнөкөй айылыңызды карасаңыз, адалдан байыган дагы, арымдан байыган адамдар өтө көп. Болгону сиздин тандоо ушул жерде калат. Сыноо дегени эмне? Сыноо дүйнөсү, тандоо дүйнөсү. Каалаганда адал тандайсың, кааласаң арам тандайсың. Бирок аягы кайсы жерге барышын ушуну билип алышың керек да. Кааласаң адалга барып, адал бизнесменге барып туруп шагирт түшүп, ошондон керектүү нерселерди, инструменттерди алып үйрөнүп, адал бизнесмен болсоң болот. Арамыга барып туруп, арам жолдон кетип, аягы барып тозого кирип кетишиң толтурдуу мүмкүн. Ошондуктан тандоо бизге коюлган нерсе. Ишенич керек. Адам өзүгө ишенбесе, ага эч ким ишенбейт. Демек, элестет, өзүңө ишенбесең, сага ким ишенсин? Ошон үчүн ишенич биринчи кезекте болуш керек. Мен ушуну кыламын дедиңби, сөзсүз түрдө кылышың керек. Өзүңө берген убадага эч качан кыянат кылба. Байкасаңар, жаштар көп, мен андай кылам, мындай кылам, мындай кылам, мындай кылам деп өзүгө убадаларды, миңдеген убадаларды берет дагы, 10 күн кылат, 1 ай кылат, 3 ай кылат, таштап коет, таштап коет, таштап коет. Таштабаш керек. Бир нерсени баштадың, өмүрүңдө акырга чейин өлүп кеткенге чейин ниет кылышың керек ошол нерсени. Сөзсүз түрдө аягына чыгам деп туруп